Саламатсыздарбы? Мен Турцияда кул болуп жашаймын деп эмне үчүн видеому ушундай описание жаздым. Аны видеонун аягында түшүнөсүздөр. Анын алдында мен жашоомдо болгон бир окуяны айтып берип кетейин. Мен өзүм 2013 жылдан бери отелдерде иштеймин. 5 жылдыздуу отелдерде, ошо туризм жагын бүткөнмүн өзүм университетте. Вот ошол жактарда иштеп келдим да, ушул жылдын сентябрь айына чейин. Бул окуя, азыр айтып бере турчу окуям 3 жыл мурун болгон. Ошо бир отелде иштеп жаткан кезде түрк коллегам, түрк эркек бала менен аябай катуу урушуп кеттик да биз. Анан мындай уруштар негизи особенно да отелдерде көп болот, аябайчы. Түшүнбөстүктөр болот, бири-бирин түшүнбөй эле анан мындай бат-баттан уруштар болуп турат негизичи. Анан ал уруш менин биринчи эле урушум эмес, негизи андай боло берет. Айтып атам го, түшүнбөй кетесиң, несправедливость деген нерселер болот. Бирок көбүнчөсүнө бүгүн урушсам эртең унутуп коюп дегендей көп маани берчү эмесмин да. Бирок бул уруш аябай мындай катуу, чоң, мен үчүн мени аябай ыза кылган бир уруш болду да. Анткени ал жакта ал бала менден өзү кичүү, 5-6 жаш кичүү, эркек бала. Анан урушту подробно айтпай эле коеюн, бирок негизи мен аябай катуу эмнеге ыза болуп калган себеби, мага ошол жактан аябай катуу кыйкырып, негизи эле билбейм, мен кабыл ала албайм эркек баланын негизи эле аял кишиге кыйкырганын өтө эле туура эмес көрөм да. Анан мага ошо кыйкырып, анан өзүнүн күнөөсүн кабыл албай, баягы шефтер келгенде башкача айтып берипчи, ушундай бир катуу ыза болдум да. Анан ыйлап да жибердим. Ошол жакта аябай чоң бир катуу уруш болгон. Айтып кеткендей эле анын баарын подробно айтпай эле коеюн. Ыйлап негизи токтоп калабыз го, бирок мен такыр эле токтоно албай эле, жумуш бүттү. Жумуш бүткөндөн кийин дагы бизде отелде, билесиздер, көбүңүздөр билгендей эле, отелдердин сервистери бар. Сервис это чоң автобустар, ошол отелдин жумушчуларын үйлөрүнө жеткирет, мисалы кайра эртең менен жумушка алып келет дегендей да. Анан именно, кстати, ошол күн мен кечки сменде иштеген болчумун. Негизи мен эртең мененки сменде иштечүмүн да. Ал бала кечки сменде иштеген бала. Анан анын сменасында иштеп калдым да. Вот, анан кечинде үйгө ошондо 12-де жумуштан чыгабыз, 12:30 сервистер жылат. Анан үйгө 1:30-га чукул келип калам да. Анан күйөөм, конечно, уктабайт, күтүп турат, ал мен кечки сменде иштеген күндөрү. Анан үйгө келдим, көзүм шишиген, бирок мен аракет кылчумун да, мындай ушундай уруш бир нерсе болуп кеткенде үйгө билгизбейм, келип эле эч нерсе болбогондой эле, анткени унутулуп кетет да, андай уруштар эми боло берет деп айттым го. Бирок мында такыр эле өзүмдү токтотоюн десем дагы болбойт да, сервисте да жолдо катары ыйлап келдим. Анан үйгө келатканда дагы өзүмдү токтотуп, кичине баягы көзүмдү арчып ушинтсем деле болбойт да, бырылдап эле жанагы деп калабыз го киши, ошентип жаман кыйналдым. Чыгып ошентип үйгө кирдим. Киргенден кийин күйөөм, конечно, көрүп анан эмне болду деп сурап баштады, бирөө бир нерсе дедиби деп. Мен болсо баягы мындай эле бир уруш болду деп айтып коеюн деп даярданып киргем негизи. Негизи мен өзүм аябай эмоциональныймын, сразу ыйлап жиберем да, бир нерсе болгондочу. Анан аны күйөөм билет. Анан эми ошентип билесиң го, мен ушинтип ыйлап жиберем, азыр да эстеп кетип ыйлап жибердим деп айтып коеюн деп даярданып кирген болчумун. Бирок баягы ызаланып турган жаным огош бетер ыйлап, күйөөм сураган сайын огош бетер ыйлап, анан баарын төкпөй чачпай айтып салдым. Анан күйөөм, конечно, аябай жинденип, уже эшикке чыгып машинага отуруп, уже кетейин деп атат да, кийинип баштады да, отелге баргантат,
ал бала отелдин ложманында, общагасында жашаган бала да. Ошол жака барам деп, ал ким экен деп аябай жинденип баштады. Мен болсо коркуп, эми Кудай сактасын, бир нерсе болуп кетсе, бул жакта тем более Турцияда аябай закон катуу иштейт да. Бирөө бирөөнү сабап койду, бирөө тиги жаман карап койду деп эле заявление жазып, ушундай болсо эле сразу камалат, 1-2 айга камалып кетет. Эми закон иши кылып катуу иштейт. Деп, короче, эптеп атып алып калдым да. Анан жок, мен эртең барам деп атат. Азыр болбосо дагы эртең барам. Сени как раз жумушка алып барам, анан сүйлөшөм. Жанагы сенин шефтериң, мүдүрлөр болот го, ар бир департаменттин, мүдүрлөрүң эмне жөн эле баягы карап турдубу дегендей кылып аларга да жинденди да. Анан мен эптеп неме деп уговаривать эттим. Мен сага телефонду таап берейин, анда сен телефондон эле чалып эле катуу эле мынтип айтып урушуп кой, болду жетишет деп. Сен мени дагы ойло, мен ал жакта иштеймин, өзүм эле жаман негиздендим да, сен барып алып ал жакта неме чыгарсаң депчи. Аны ошентип эптеп уговаривать этип кармап калдым. Анан ал макул болду. Анан эртеси жумушка барсам, баягы бала, кечки сменде иштеген бала эртең мененки сменге келиптир. Негизи ушундай болуп турат да, жумада бир жолу же ушундай отелде киши көп болуп калганда жардамга, мисалы мен эртең менен иштесем, кечки сменге жардамга, кечки сменге дагы чыгам да. Кечки смендегилер эртең мененки сменге чыгат, ушинтип. Аны мисаи деп коет, сверхурочная работа деп. Ага, конечно, акча төлөнөт. Анан ошентип ал бала эртең мененки сменге келиптир да. Анан баягы жерден огош бетер дагы жиндендим, жаман болуп жийиним келип, анан иши кылып номерин таап бердим. Таап күйөөмө жөнөттүм. Анан күйөөм ошо чалыптыр, баягы иштеп аткан кезде болуш керек эле, иштеп аткан кезинде ал башка жерде иштечү да, мен башка жерде. Анан ошо баланын жанында иштеп аткандардан 1-2 кыз сразу мага жеткиришти. Ушинтип Гулиш, мени Гулиш дешчү да. Гулиш, сенин күйөөң чалды, телефонун бердиң беле дешипчи. Анан ооба дедим, эмне болду десем, ушинтип чалды. Анан аябай, короче, өлө кылды тиги баланын колу буту титиреп калды деп ушинтти. Анан эмне деди ол экен деп, мен катуу жинденип аябай урушаарын билгем да. Анан неме деп айтты деп айтышты. Аялыма мен ушу аялыма бир да жолу кыйкырып, жаман сөз айтып, даже жаман сөз айткан эмесмин, сен кимсиң деп кыйкырды деп ушинтишти. Анан деп койдум. Анан кийин эле телефонду шефке бере калыптыр тиги балачы. Ошол жакта карап турган шефке бере калып, анан шефке дагы аябай кыйкырып, шефке дагы катуу сүйлөптүр да. Аны болсо кийин ошо шеф өзү айтса керек эле, күйөөң мага дагы аябай кыйкырбадыбы депчи. Бирок ал шеф мындай жаман көрүп айткан жок. Анткени мен ага да айткам да, сиздин деле аялыңызга ушинтип бирөө ушундай кылса, ушинтип кыйкырып депчи. Десем, ооба, конечно, туура эле деп, бирок аябай катуу сүйлөдү, тиги баланы аябай сөгүптүр да. Анан мага дагы аябай катуу кыйкырды деп, анан эмне деди деп да сурадым да. Сурасам, ошондо айтты да, мен аялыма, ал шеф дагы ошону айтып атпайбы, мен аялыма баягы не то что катуу кыйкырган, катуу даже сүйлөп көргөн эмесмин. Силер кимсиңер, силер эмнеге карабайсыңар деп баягы шефтерге да ушинтип катуу урушуптур да. Анан бир чети ичимен дагы сүйүнүп калдым. Анан жумуштан чыгып, баягы сервиске, автобуска түштүм. Анан жолдо келатып, дагы деле баягы жаңы болгон окуя мээден кетпейт го, ойлоно берет киши. Анан ошентип ойлонуп кетип баратып, анан күйөөмдүн сөзү эсиме келип кетти да, жанагы кыздар анан шефтин айтып бергеничи. Анан ичимен ошондо мындай мээме жанагы тык дейт го, ошондой болду да. Чындап күйөөм
мага ошо бир да жолу кыйкырганды койгула жаман сөз айтып, даже жаман монтип жаман көз менен карабаптыр да. Ичимен ушундай бир башкача сезим болду ошондочу, мындай ичимен бир чети шүгүрдөп кеттим, бир чети дагы мындай жаман болуп, аябай жаман да болуп кеттим. Анткени мен күйөөмө характерин көрсөтүп, мындай иногда болот да, несправедливо болор болбосо эле таарынып дегендейчи, кыздар ушундайбыз го. Анан ошолорума да жаман болуп кеттим. Менин өзүмдүн аябай күйөөмө катуу сүйлөп алган сөздөрүм эсиме келди да. Анан аябай жаман болдум өзүм дагычы. Андай эми көп эле болгон да, мен өзүм катуу сүйлөп алып, мындай катуу кыйкырып дегендейчи. Анан ошол сөздөрүм эсиме келип, ушундай жаман болдум. Анткени күйөөмдүн мына азыркы убакытка чейин, азыр биз уже 8 жыл болоюн деп калды баш кошуп жашап жатканыбызга. Ал эми чогуу кыз жигит болуп сүйлөшүп баштагандан азыркыга чейин уже 10 жыл болду да. Ушул 10 жылдын ичинде чындап мага бир жолу дагы кыйкырып, жаман сөз айтып, мындай оскорбительный сөз айтып көрбөптүр да такырчы. Негизи уруштар болот. Конечно, биз экөөбүз түшүнбөстүктөр болот, бирок анда дагы ошо бир нерсе үчүн мен жинденип, анан күйөөм жок мындай да тиндей да десе, ошондо жинденип, мен характеримди көрсөтүп, чыгып кетип, ушундай болот экен да. Азыр мындай эстеп ойлоп көрсөмчү, бирок мындай катуу чоң уруш болуп көрбөптүр. И везде всегда мени защищать этет экен. Ошолордун баардыгы эсиме келип, ошондо дагы аябай жаман болуп, катуу мындай ызаланып ыйлаган болчумун да. Чындап мага эч нерсе мындай жаман сөз айтчу эмес, айтпайт экен, катуу сөз айтпайт экен депчи. Вот. Ал эми азыр ошо видеомдогу описаниеге келсек, бул хейтерлердин жазган комментарийлеринин бири да. Сен ал жакта кул болуп эле жашап жүрөсүң да депчи. Башка өлкөдө кул болуп жашагандан көрө өз өлкөңдө хан болуп жашабайсыңбы деп ушинтип жазгандарды окудум да. Недавно эле ушу ютубтан элечи. Негизи хейтерлерге такыр маани бербеймин. Муну билип коюңуздар. Бирок ар бир эмес, негизи кээ бир ошо көзүмө илинип калгандарга жооп бергим келет да. Особенно ушу ютубта баягы жакшы мүмкүнчүлүк бар, узун видео тарткангачы. Ушул жактан жооп бергим келет. Анан эгер ушул жашоо, мен дагы бул видеонун дагы бөлүмдөрүн тартамын. Бул биринчи бөлүм да. Ал эми ушул жашоо эгер кулчулук болуп эсептелинсе, анда мен ушундай жашоону эле тандайт болчумун. Мындайча айтканда, ооба башка өлкөдө ушундай кулдун жашоосун тандайт болчумун. Мынакей менин жообум ушундай. Мунун эми дагы бул видеонун башка бөлүмдөрү болот, башка окуялар дагы болот. Күйөөм эле эмес, общий кайын журтум болсун, досторум болсун, негизи эле түрк эли жөнүндө, жашап аткан жерим, ушул кулчулук деген комментарийге бир топ жообум болот да. Ушундай узун видео катары. Ошол достор, кийинки видеодо көрүшкөнчө.